Самолетко жармашып кетем деп учуп өлгөн афгандыктар. Кадрлардын биринен абага көтөрүлүп жаткан самолеттун эшигине жармашып алган кишилерди көрүүгө болот. Соц тармактарда Кабул аэропортунан тартылган таң калыштуу кадрлар тарап жатат. Видеодон Афганистандын жарандары кандай жол менен болсо да өлкөдөн чыгып кетүүгө жандалбастап, самолеттун дөңгөлөгүнө жармашып кетүүгө, астын тосуп чыгып токтотууга аракет кылууда. Кадрлардын биринен абага көтөрүлүп жаткан самолеттун эшигинин жанына жармашып алган афгандыктарды көрүүгө болот. Башкалары шассини кармап учуп кетүүгө аракет кылышкан. Бул видеону Афганистандын Асбака маалымат агенттиги Twitter баракчасына жүктөдү. Андан соң басылма шассиге жармашып алган 2 адам учуп түшкөнүн тастыктады. Аны менен катар АКШ учагынын эшигинин жанына отуруп алган 3 адам үйдүн үстүнө түшкөнү маалымдалды. Алардын баары мерт болгон. Дагы бир роликте афгандар учуп конуу тилкесинде АКШнын учагын көздөй чуркап баратканын көрүүгө болот. Бир нече адам ордунан жылып жаткан аба кемесине жармашып бараткан. Белгилей кетсек, талиптер Борбор калааны басып алгандан кийин Кабул аэропорту чыр-чатактын чордонуна айланды. Миңдеген жарандар жардам сурап, өлкөдөн чыгып кетүүгө аракет кылууда. Ашраф Гани Кабулдан акчаларын 4 унаа жана 1 вертолет менен ташып кетти. Кечээ эле отставкага кеткен президент Ашраф Гани Кабулдан акчасы толгон унаалар менен качып кеткени маалым болду. Бул тууралуу орус элчилигине таянып, РИА Новости жазды. Режимдин кулашына келсек, бул Ганинин Афганистандан кантип качып кеткени менен мүнөздөлөт. 4 машинаны акчага толтуруп, алар акчанын калган бөлүгүн тик учакка салууга аракет кылышкан. Бирок баары батпай калган. Акчанын калган бөлүгү аба майданында калды, деди дипломатиялык өкүлчүлүктүн басма сөз катчысы Никита Ищенко. Эске салсак, кечээ 15 августта Талибан кыймылынын мүчөлөрү Кабул шаарын басып алган. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын маалыматына ылайык, алар бардык чек араларды көзөмөлгө алышкан. Бүт өмүрүмдү арнаган мекенимди таштап кеттим. Афганистандын президенти өлкөдөн чыгып кеткени боюнча үн катты. Афганистандын мурдагы президенти Ашраф Гани Facebook баракчасы аркылуу президенттик кызматын тапшырып, өлкөдөн чыгып кеткени боюнча билдирүү калтырды. Анын билдирүүсү тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Бүгүн мен өтө оор тандоого туш болдум. Мен сарайга кирүүгө ашыккан куралчан талиптердин каршысында бетме-бет турушум керек эле. Бирок мен бүт өмүрүмдү арнаган мекенимди таштап кеттим. Эгер мен бул кадамга барбасам, сансыз мекендештерибиз Кабулдун талкаланышына күбө болмок. 6 миллион калк жашаган мындай чоң шаарда өтө чоң каргаша орун алмак. Талиптер Кабулду алуу үчүн мага чейин жетип келишти. Мен кан төгүлбөш үчүн кызматымды тапшырууну жана өлкөнү таштап чыгып кетүүнү туура көрдүм деп айтылат билдирүүдө. Экс-президент ошондой эле талиптер аны бийликтен кулатуу үчүн Кабулду бомбалоого даяр экендигин ачык эле билдиришкенин кошумчалады. Талиптерди жаңы тарыхый сыноо күтүп турат. Алар элдин жүрөгүн багындыра алышкан жок. Ал эми сөздүн күчүнө таянган бийлик тарыхта эч качан таанылган эмес жана таанылбайт дагы деп баса белгилеген Ашраф Гани. Бүгүн 16 августка караган түнү 143 Афган аскери тик учак менен өлкөдөн качып чыгып, Тажикстандын Хатлон облусунун Бактор аэродромуна конду. Бул тууралуу Азадия Тажик кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, алар 3 учак жана 2 тик учак менен келишкен. Жанында ар түрдүү 55 курал жарак да болгон. Алар президент Ашраф Гани өлкөдөн качып, баш кала Кабул алынган соң Тажикстанга учуп өтүшкөн. Ал эми Тажикстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигиндеги булактар Афган качкындары жергиликтүү университеттердин жатаканасына жайгаштырылган билдирди. Алардын арасында 2 аял бар. Кечээ кечинде учуп келишкен. Азыр башка жака которуу маселеси каралууда. Бирок чечим кабыл алына элек, деди атын атагысы келбеген маалымат булак. Афганистандын талиптерге каршы армиясы алсыз болуп чыкты. Бул тууралуу оюн Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили билдирди. Мен 10 жыл мурда эле айткамын, эгер Америка Афганистанды таштай турган болсо, аны дароо эле талиптер басып алат деп. Бирок менин америкалык досторум мындай оюмду четке кагып, Афганистандын армиясын жакшы деңгээлде даярдап жаткандыгын жана курал жарактар менен камсыздагандыгын айткан. Мен аларда курал жарак бар болсо дагы ички сезимдери жок экендигин айтканмын. Тилекке каршы меники туура болуп чыкты. Эми алар муну менен эле токтобойт. Алардын кийинки максаты Борбор Азия болот деп жазган.
Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Афганистан Ислам Республикасына түзүлгөн кырдаалга тыкыр көз салып турат. Мамлекет башчысы улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы, Коопсуздук кеңешинин катчылыгы жана Тышкы иштер министрлиги аркылуу саат сайын тиешелүү маалыматтарды алууда. Президент Садыр Жапаров ишке тартылган тиешелүү мамлекеттик органдарга Афганистандагы кырдаалдын өнүгүшүнө ар тараптан мониторинг жүргүзүүнү улантууну тапшырды. Тышкы иштер министрлигине Афганистандын аймагында убактылуу жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандары менен дайыма байланышта болуу, алардын коопсуздугун камсыз кылуу чараларын күчөтүү жана өз мекенине тез арада эвакуациялоо тапшырылды. Мындан тышкары ишке тартылган тиешелүү мамлекеттик органдарга аймактагы өлкөлөр менен биргеликте региондогу коопсуздукту бекемдөө жана камсыз кылуу боюнча ишти активдештирүү жана бул багыттагы иш-аракеттерди тыгыз координациялоо тапшырмасы берилди. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Афганистандагы кырдаал боюнча үн катты. Ведомствонун маалымат кызматы анын билдирүүсүн таратты. Кыргызстан коомчулугу Афганистандагы кырдаалга кабатырланууда. Биз афган эли оор сыноодон өтүп жатканын түшүнүп турабыз. Өлкө үчүн жоопкерчилик алган Афганистандын саясий күчтөрү тез арада сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, өз элинин кызыкчылыгы үчүн компромисске келерине терең ишенебиз, деди Ташиев. УКМКнын төрагасы Кыргызстан өзгөчө афган жаштары үчүн кабатыр болуп жатканын белгилеген. Саясий куралдуу кагылышуу учурунда өлкөнүн экономикалык жашоосу токтоп, миңдеген үй-бүлө үйүн таштап кетүүгө аргасыз болуп турган кезде сапаттуу билим алууга мүмкүн эмес экенин түшүнүп турабыз, деди Ташиев. Ал ушул себептен Кыргызстан таланттуу афган студенттеринин билим алуусу үчүн виза берүүнү милдет катары эсептей турганын белгилеген. Кыргызстандагы университеттер аймактагы эркин жана көп улуттуу болуп саналат. Биз буга чейин Кыргызстанда билим алып келген афганистандык студенттерге виза берүүнү улантабыз. Ошондой эле билим алгысы келген дагы 500 студентти кабыл алууга даярбыз. Алар Кыргызстанга келген жол киресин, жашай турган жерин жана окуу жайдын акысын өздөрү төлөшү керек, деди УКМК төрагасы. Ошондой эле ал Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги менен окуу жайлар афган студенттерине жайгашып жана өз тармагын тандап алуусуна консультациялык жактан колдоо көрсөтөрүн билдирди. Биз Афганистандын бийлиги Кыргызстанда билим алууну каалаган студенттерге меймандос өлкөбүзгө келишине мүмкүнчүлүк берүүгө чакырабыз. Мындай жол аркылуу Афганистан менен Кыргызстандын ар кандай тармактагы кызматташтыгы жана достугу бекемделет деп ишенем, деди Ташиев. Кечээ 15 августта Афганистанда бийлик алмашты. Талибан кыймылы Кабулду басып алып, президент Ашраф Гани тактан кулап, өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болду. Кийинчерээк талибдердин саясий кеңсесинин расмий өкүлү Мухаммед Наим Афганистанда согуш бүткөнүн билдирди. Мамлекетти башкаруу формасы жакынкы күндөрү жарыяланат. Президент Садыр Жапаров Абу Дабинин мураскер ханзадасы Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаян менен телефон аркылуу сүйлөштү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 16 августта Абу Дабинин мураскер ханзадасы Бириккен Араб Эмираттарынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысынын орун басары Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаян менен телефон аркылуу сүйлөштү. Өлкөлөр ортосундагы соода, экономикалык жана инвестиция чөйрөлөрүндөгү кызматташтыкты өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери, ошондой эле коронавирус инфекциясынын жайылышы жана илдетке каршы күрөшүү боюнча биргелешкен чаралар талкууланды. Мамлекет башчысы эки өлкөнүн ортосундагы саясий кызматташтык туруктуу деңгээлде өнүгүп жатканын баса белгилеп, Кыргызстан БАЭ менен ачык пикир алмашууга жана жогорку деңгээлде диалогду жандандырууга кызыктар экенин белгиледи. Ал Кыргызстандын БАЭ менен экономикалык жана инвестициялык мамилелерди чыңдоого чоң маани берерине токтолуп, бул багытта өз ара алакалар тереңдээрине бекем ишенимин билдирди. Президент Садыр Жапаров мураскер ханзаданы эки тараптуу мамилелерди жаңы деңгээлге көтөрүү жана өлкөлөр ортосундагы достук мамилени чыңдоо максатында Кыргызстанга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырды. Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаян Садыр Жапаровдун чакыруусун кабыл алуу менен өз кезегинде аны да БАЭге сапар менен келип кетүүгө чакырды. Мухаммед бин Заид Аль Нахаян жакын арада соода экономикалык байланыштарды жолго коюу жана кыргыз тараптын инвестициялык долбоорлору менен таанышуу максатында Кыргызстанга өкмөттүк ишкерлер боюнча делегациясын жиберерин айтты. Телефон аркылуу сүйлөшүүнүн жыйынтыгына президент Садыр Жапаров Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаянга чын ден соолук, мамлекеттик ишмердигине ийгиликтерди, ал эми бир тууган БАЭ элине өсүп өнүгүү каалады.